Самара Каримова терс пикир айтып жүргөн адам ким экенин маалымдады. Ырчы актриса Самара Каримова абдан шок абалда болуп турганын кабарлады. Ырчынын айтымында анын өзүнүн эле тааныш эжелеринен бири абдан таң калтырган. Бул тууралуу ал пост жазды. Ой тобо, бүгүн бир кызык окуя болду. Кээде убакыт болгондо Instagram баракчама жазылган комментарийлерди окуймун. Негатив жазган сасык сөз ээлери кимдер экен деп аккаунтун ачсам Жаллаң, ДВГсы, ОПВШ, АйДГ жана башка ушул сыяктуулар экен. Бир да сүрөтү жок. Кызыгы бирөөсүн бир күчтүү программист акеме текшертсем, бул жагы чатак болду. Телефон номерин, маркасын, өзүнүн оригинал аккаунтун чыгарып берсе болобу туй. Көргөндө чуркап келип, Самарчик алтыным, Самарчика сен кыйынсың деп көрүшкөн эжем. Кызыгып өзүнүн аккаунтунан жазгандарга окусам, аябай мени мактап жазгандар да бар экен. Ал эмес окуп отуруп мен уялып кеттим. Эми көрүшүп калсак кантебиз өзүм уялып жатам кайра. Оозуңдан кандай сөз чыкса, сөздүн кайсети бар өзүнө чакырат дейт. Жакшы сөз сүйлөп жүргөндүн өзү жакшы. Бар болуңуздар менин чыныгы көрмандарым. Пендебиз да пенде деп жазып чыкты. Маалымат булагы аргумент чекиткейжи. Тойдо чашташа кетишкен Нурзат Токтосунова менен Айгерим Расул кызы жарашты. Бир учурда алып баруучу Нурзат Токтосунова менен ырчы Айгерим Расул кызынын тойдо кызычуу чоң талкуу жаратты эле. Келишпестиктин себеби ар ким өз версиясы боюнча айткан. Бирок мунун баары эми артта калды. Себеби Токтосунова катталуучулардын бирине Айгеримдин ошол эле күнү кечиргем деп жазган. Маалымат булагы аргумент чекиткейжи. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон учуттарга ээ болуңуз.